Бұл вентилятор иштегенде үнү катуу деле чыкпайт. Ушул тегеректеги булганган абаны, оор металлдарды, газдарды өзүнө соруп алат. И шахтанын ичи менен таза воздукту тияка айдайт. Бул суу аркылуу тазаланып, фильтрация болуп, 5-6 жеринен фильтрация болот дагы. Бул аягында жаман суулар бул жерден түшөт. Бул жерден уже таза аба чыгат. Бул суунун туманы. Мен Сулайманов Мирлан, кесибим боюнча гидромелиоратормун. Азыр Бишкек шаарында турам. Ушул Бишкек шаарындагы абанын булганышы көйгөйү мени да түйшөлтөт. Ошого жараша мен ойлонуп отуруп, ушул абаны кантип тазаласак болот деген ойго келип, ушул идея кирип, мен абаны тазалоочу аппарат жасаганга кириштим. Ошонун себебинен ушундай агрегат ойлоп чыгып, ошону ишке ашырдым десем болот. Азыркы эми глобалдуу болуп жаткан экология маселеси баарыбыздын эле көйгөйүбүз болуш керек. Биринчиден адамзаттын ден соолугу үчүн, экинчиден экологиябыз, өсүмдүктөр үчүн дагы жан-жаныбарлардын баарына зыянын тийгизет да. Ошо тийгизбеш үчүн абаны күндүр түндүр тазалоо үчүн ушул агрегатты жасоого кириштим. Бул эми түтүндүн өзүнүн характеристикасын бере турган болсок, кышында ушул бардык отопительный нерселердин баары башталганда, ТЭЦтен, үйлөрдөн, машинелерден чыккан газдарды ушул шаарыбыздын үстүндө, ушу көп этаждуу үйлөрдүн үстүндө ушул углеродный газ, смог, ыш баары каптап турат. Бул, конечно, биздин элдин ден соолугуна өтө чоң зыян келтирет. Бул турбаларды биринчи ар бир нерсесине, бөлүктөрүнө водный датчиктери коюлат. Водный датчиктерди баарын бириктирип алабыз. Ысытып, өзүнүн нормасына келгенде сууруп алып чаптайбыз. Бул вентилятор болсо, ошо вентиляционный шахтага колдонгон эле вентиляторлор. Бул мага ушул турбага диаметри туура келген үчүн ушуну тандап алдым. Бул турба болсо да стройкада кеңири колдонулган турба. Бул бизде бар. Мунун ичинде узундугу 6 метр болот. Канча узун болсо, ошончо воздукту, абаны тазалап чыгарат. Жаңы салынып аткан үйлөрдүн үстүнө кое турган болсок, бул диаметрин чоңойтсок жакшы болот да. Анткени тазалоо, абаны тазалаш кичине эффективдүү болот. Көбүрөөк алат да, түнкүсүн, күндүз, күн түн дебей тынымы жок иштейт. Бул турба менен вентиляторду даярдап алгандан кийин суу системасын алып келгенге аракет кылабыз. Анын үчүн шлангтын жардамы менен бул турбага суу кошулат. Суу кошулат дагы, суунун давлениясы бизге водный датчиктерге жетиштүү болуш үчүн биз морек системаны колдонобуз да. Бул жерден сууну бергенден кийин бул жерде идиш турат. Идиштин ичинде аба болот. Ал абаны суу түрткөн кезде бул жерде үстүндө абанын катмары кысылат дагы, бизге суунун күчүн көбөйтүүгө жардам берет. Бул водопроводдон келген суунун басымы менен бул идиштин ичиндеги басым 2
басым биригип туруп, мунун ичиндеги басымды көбөйтөт, суунун басымын. Ал биздин суунун датчиктерине керектүү сууну берет. Мунун басымы көп болсо, ошончо жаандын майда тамчыларына айландырат да. А суу болсо, кирип келаткан абаны канчалык көп майда тамчы болсо, ошонун баары керексиз заттардан абаны тазалайт дагы, тигил аяк жагынан таза аба чыгып кетет. Турбаны узартып, кай жерге кандай шартта кое турган болсок, ошого жараша турбаны узартып же кыскартсак болот. Бул системага 50 грамм суу кетет да секундасына. Бул көп эмес, суткасын эсептегенде дагы. Бул бир эле системада бул жазылган. Эгерде азыркы жаңы курулуп аткан үйлөргө экологический үйлөрдү кура турган болсок, жок дегенде бир үйгө 1 же 2 коюшубуз керек да. А эгерде диаметрин чоңойтсок, 500 мм чейин чоңойтсок, ал 300-350 миң куб дегенди эсептейт. Бул ар бир кыймылы иштегени абаны тазалайт. Бул квадратка бөлүп туруп, ошол квадратка тийиштүү жерлердеги үйлөргө коюп чыксак болот да. Президент Глазгога барып, ушу углеродду нейтралдаштыруу боюнча ошол жерде болгон конференцияда айтылган сөзүнөн улам мен дагы кой ушул өзүмдүн билимимди, өзүмдүн жөндөмүмдү колдонуп ушуну жасап көрөйүн деген мага ушундай ой келип, андан кийин жасаганга аракет кылып баштадым. Андан кийин Арменияда болгон конференция, Францияда болгон, ушулар мага чоң түрткү берди. Мен жасап чыгайын, жок дегенде өзүм салымымды кошоюн деп. Бул бизде эле болуп аткан көйгөй эмес, бул дүйнө жүзүнүн бардык жеринде болуп аткан көйгөй да. Ошол көйгөйдүн жок дегенде бир бөлүгүн тазаласак, бул дүйнө жүзүндө колдонуп кете турган нерсе деп ойлойм да. Жасаган агрегатымды патентке бергем. Бул да патенттелип атат. Буга чейин да көп жакшы нерселерди жасагам. Бирөөсү патенттелген, автор болгом. Чачыратып сугаруу системасына бир агрегат жасагам, аны патенттелген автормун. Мындан ары мен азыркы эмемде көп нерселер бар да. Оюмда. Азыркы болуп жаткан жол салуу боюнча асфальттын качествосун оңдоого дагы, астында основаниясына дагы өзүмдүн проектлерим бар. Курулуп жаткан мини гэстерге дагы сууну кандай туура колдонсо эффективдүү жана экономдуу болоруна дагы ошолорго да проектлерим бар, ойлоп койгом. Бул менден башка эле ойлоп табуучулар эмес, азыркы жаштарда аябай жөндөмдүү, аябай мындай акыл эси, билими толтура жаштар көп. Ошолорду айтмакчымын, ойлонууңарды токтотпогула, жасай турган нерсеңерди жасагыла колуңардан келсе. Мен дагы колуман келгенин, билген нерсемди жаштарга үйрөткөнгө, башка элдерге үйрөткөнгө дайым макулмун да. Ойлоп табуучулардын аркасы менен көп жакшы нерселер жасалат да. Ушуну мамлекетте кабыл алып, жакшы нукка киргизип, эметсе жакшы, талыкпас эмгектенген үчүн кыялдар орундалат экен акырындык менен. Ошондуктан мен токтогон жокмун, күн түнү ойлонуудамын. Колумдан келгенди жасап келатам.